Эркинбек Мамбеталиев кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Эркинбек Мамбеталиев, Киримтөөл Камчы Асанбектен уюшкан кылмыштуу тобуна жана Рыспек Ахматбаевдин уюшкан кылмыштуу тобуна тиешеси бар экендигин аныктады. Тактап айтканда, Мамбеталиев узак убакыт бою кылмыштуу кирешелерди адалдоо боюнча иш-аракеттерди жүргүзүп, көп сандаган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрдү, баатир жер аянттарын жана коммерциялык объектилерди, кымбат баалуу автоунааларды жакын туугандарына каттаткан жана алардын көпчүлүгүнүн эч кандай уруксаат берүүчү документтери жок болуп чыккан. Уюшкан кылмыштуу топко катышуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында УКМК кызматкерлери тарабынан тинтүү иш-чарасы жүргүзүлүп, натыйжада ок атуучу куралдардын арсеналы алынып, 4 миллион АКШ долларынан ашык мыйзамсыз жол менен алынган мүлктөр аныкталды. Мындан улам Мамбеталиев кылмыш жаза кодексинин 261-беренеси уюшкан топко катышуу боюнча кылмыш иши козголуп, Каракол шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө амалдары уланып жатат. Парижде өтүп жаткан Олимпиада оюндарында боксчу Мунарбек Сейитбек уулу атаандашын жеңип финалга чыкты. Кыргызстандык спортчу жарым финалда болгариялык Хайбер Ибанес Диаз менен келген. Буга чейин Мунарбек Сейитбек уулу 1-8 финалда кубалык мушкер менен беттеш өткөрүп, 3 раундтун жыйынтыгы менен жеңишти камсыздаган. Ал эми чейрек финалда АКШнын спортчусу Джамал Харвини уткан. Алтын медал үчүн мелдеш 11 августка караган түнү орун алат. Анда Мунарбек Сейитбек уулу Азиянын, дүйнөнүн жана Азия оюндарынын учурдагы чемпиону өзбекстандык Абдумалик Холоков менен беттешет. Бүгүн Олимпиадада эркин күрөш боюнча беттештерде 3 балбан килемге чыгат. Алгач 57 кг салмакта Бекзат Алмазбеков кытайлык мушкер менен жубатуучу беттеш өткөрөт. Бул мелдештер саат 15те башталат. Бекзат алгач казакстандык спортчуну жеңип, андан кийин америкалык балбанга утулуп калган. Бул каршылашы финалга чыккандыктан 3-орун үчүн беттешүүгө мүмкүнчүлүк алды. Андан кийин саат 15:30да 62 кг салмакта 1-8 финалда Айсулуу Тыныбекова чыгат. Ушул эле бөлүктө 125 кг салмак боюнча Аял Лазаров Ирандык Хасейн Заре менен күрөшөт. Эркин күрөш боюнча 57 кг чейинки салмак боюнча Бекзат Алмаз уулу бүгүн да килемге чыгат. Ал чейрек финалда АКШ балбанына утулуп калган. АКШ балбаны жарым финалда Өзбекстандык Гуламжан Абдуллаевди жеңип финалга чыкты. Эрежеге ылайык Бекзат Алмаз уулу бүгүн 9 августта көңүл жубатуучу беттешке чыгат. Ал таймаштан утса Кулу байгө үчүн күрөшөт. Балбан Бекзат Алмаз уулунун атаандашы кытайлык балбан болмокчу. Беттеш саат 15те башталат. Бекзат Алмаз уулу учурда 21 жашта. Ал Олимпиадага алгачкы жолу катышууда. Улуттук банк жөнүндө конституциялык мыйзамга санарип сомду төлөө каражаты катары киргизүү боюнча өзгөртүүлөр сунушталды. Ал боюнча коомдук талкууга чыгарылды. Мыйзам долбоорунда санарип сомду чыгаруу, жөндөө, жүгүртүү боюнча беренелер киргизилген. Аларга ылайык санарип сом өлкө аймагында мыйзамдуу төлөм каражаты болуп саналган улуттук валюта. Улуттук банк аны эмациялоо боюнча өзгөчө укукка ээ жана жүгүртүү уюштуруу тартибин аныктайт. Санарип сомдун укуктук статусу техникалык платформа туура тандоодон жана аны колдонуу боюнча сынамык мезгилин ийгиликтүү болушунан көз каранды. Ошондуктан мыйзам долбоорун 2027 жылдын 1-январынан тартып күчүнө киргизүү сунушталууда деп жазылат маалыматта. Тышкы иштер министрлиги кыргызстандык жарандарды Улуу Британиянын бир катар шаарына барбай турууга чакырат. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, учурда ал жакта абал кооптуу. Британиянын аталган аймактарында жүргөн Кыргызстандын жарандарын күчөтүлгөн коопсуздук чараларын сактоого, сак болууга, эл көп чогулган жерлерге баруудан карманууга, акыркы жаңылыктарга көз салууга чакырат. Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчилигинин ыкчам байланыш телефону учурда иштеп жатат. Анда +44 73 41 18 57 77 WhatsApp номер иштөөдө. Британияда расизмге каршы миңдеген демонстранттар өлкөнүн бардык шаарына, анын ичинде Бристол, Бирмингем жана Ливерпул, Лондондо чогулушту.